Korrupsiya менен күрөш Кыргызстанда эски адат менен жүргүзүлүүдө. Алгач катуу күнөө коюлуп, анан иш ачылат. Андан соң тараптар бири-бири менен сүйлөшөт жана мунасага келет. Күрөштүн биринчи жылында 7 чоң иш ачылса, кийинки жылы андай темп солгондой түшкөн. Бирок былтыр кайрадан 5-6 иш ачылды. Анткени менен бардыгы ол 20дай иштин бири гана адамды эркинен ажыратуу өкүмү менен аяктады. Баш прокурор Аида Салянова болсо ага жүктөлгөн милдетти негизинен аткарып келди. Акыркы айларда болсу, ген прокурорду жаманаттуу кылуу аракеттери күчөдү жана ага Салянованын туугандары дагы бир топ салым кошуп кетти. Анткени менен анын күйөөсү кылмыш иши боюнча өтүп жатканы тууралуу маалымат январда гана чыкты. Ага чейин болсо, ген прокурор макталып, ал өз ишин улантат деген убадалар берилген. Ген прокурорду алмаштыруу окуялары тууралуу Аман Бакиров. Кыргызстандын коому учурда болуп көрбөгөндө коррупциянын тамырынан кыйылышына абдан муктаж болуп турган кезде өлкө 4-чү президентин шайлаган соң мамлекет башчысынын токтому менен жемкордукка каршы расмий согуш жарыяланды. Бирок юстиция министри андан соң башкы прокурорлукка дайындалган айымдын өзгөчө коррупцияга каршы иштин майын чыгарарын эч ким күткөн эмес. Аида Салянова абдан чоң кызмат кылып атат Кыргызстан үчүн. Мен ойлоп турам, келечекте дагы чоң кызматтарды кылат. Биз жакшы адамдарды тепкилеп, бут тосконду жакшы билебиз да. Аида Салянованын бийлик органдарындагы таржымалыгы 97 жылдан башталат. Жогорку кеңештин эксперттик юридикалык бөлүмүнүн башчылыгынан 2010 жылы юстиция министринин кызматына чейин көтөрүлгөн. Ал эми 2011 жылы 31 мартта президенттин буйругу менен башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ошол эле жылдын апрелинде 119 депутат Салянованын талапкерлигин карап, 77 депутат макул, 40 депутат каршы пикирин билдирген. Оппозицияда жүрген адамдар, ошолар көбүрөөк жабыр тартып калышты прокуратурадан. Бирок чындыгында бул Аида Салянова баягы депутаттарга, министрлерге иш козгоду. Мурун мындай көп болчу эмес биздин Кыргызстанда. Ошонусу менен эсте калды да, бирок чындыгында баягы бир тараптуу иштеп калды. Ошон үчүн бул ушундай бир сенсация болуп аткан ошого деп ойлойм да менчи. Салянованын кызматтан кетиши боюнча сенсациялык маалыматтар өткөн жылдын декабрынан тарта жарыялана баштады. Бирок өлкө башчысы 23 декабрда башкы прокурордун убактылуу эмгек өргүсүнө кеткенин айтып, кабатырлангандарды тынчтандырган болчу. Аида Салянова иштен кетем деп арыз жазган эмес. Бирок ачык айтайын, мурда мындай учурлар болгон. Анткени Аида Жеңишбековна деле түшүнсө болот, жумушу абдан кыйын. Чындыгында мындай найзанын учунда жүрөт дайыма дегендейчи, төшүн тосуп. Ал эс алууга суранды, мен да уруксат бердим, анткени аны түшүнсө болот. Кызмат абдан оор. Бирок башкы прокурордун өз ыктыяры менен кызматтан кетиши боюнча арыз жазышынын себеби чоң сырга айланды. 21 январдагы парламенттик отурумда 57 депутат Салянованын бул чечимин колдошсо, 18-и каршы чыгышкан. Ага ылайык 22 декабрда президент өз буйругу менен башкы прокурорду ээлеген кызматынан бошотту. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук комитети Салянованын жолдошу Бакыт Абдыкапаровго карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Өткөн жылдын ноябрынан тарта юстиция министринин жардамчысы кызматын ээлеп келген Абдыкапаров тазалык муниципалдык мекемесинин кызматкерине козголгон кылмыш ишти кыскартам деп, $50 000 пара алган деп шектелүүдө. Эгер ал ошол өзүнүн күйөөсүнө болгон кылмыш иш же болбосо бир күнөө тагылып атканда жумуштан кетип аткан себеп болсо, мен ойлойм бул эң бир биздин жогорку саясатчыларга, саясий кызматты ээлегендерге мисал болмок да. Биз буга чейин мисалы премьер-министрлерди Сатыбалдиевди кетире алган жокпуз. Сен дирекциядан мынча парламент комиссия түзүлдү, кемчиликтер тагылды десек да кеткен жок. Азыр мына Оторбаевга айтып атат, сен $11 миллион туура эмес которгонсуң, мыйзам бузгансың деп. Бирок алар кетпейт. Парламенттин ичинде башкы прокурордун эмгек тагдыры чечилип жатканда, имараттын сыртында Саляновага колдоо көрсөткөндөр тынч митингге чыгышты. Канчалаган жумуштун бетин ачып, канчалаган мамлекетти жеп ичип аткан адамдардын бетин ачып, коррупцияга каршы күрөшүп, эң жакшы иштеп аткан таза инсан деп ойлоймун мен муну. Жалпы кыргыз эли ошентип ойлойт. Кыз сайкалда эр жүрөк, каныкейдей акылдуу аял инсан иштеп аткан. Бирок НТС телеканалынын жеке маалымат булактары билдиргендей, Салянова митинг катышуучуларына кайрылуу жолдоп, алардын көчөгө чыкпоолорун суранган. Ал эми коррупцияга каршы күрөш жалгыз Саляновага гана көз каранды эмес экенин өлкө башчысы өткөн жылдын аягында баса белгилеген болчу. Прокурор ким болсо да, мына мурун деле 1-2 жыл мурун кетип калса деле, ким болсо дагы
Атамбаев президент болуп турганда коррупция менен күрөш токтобойт. Канткенде да Аида Салянова Кыргызстандын тарыхында башкы прокуратураны жетектеген экинчи айым катары калды. Если так проследить историю. Эгер тарыхка кайрыла турган болсок, Кыргызстанда прокурор болгондордун ичинен айымдар саналуу гана. Ага карабастан жигердүү иши менен өзүн көргөзгөн мурунку прокурор айым Чолпон Баякованы айтсак болот. Анын артынан эч кандай ушак айыңдар, наразылыктар айтылган жок. Салянова дагы өзүн жакшы жактан көрсөттү. Айымдардын прокуратураны жетектеши балким пайдалуу тажрыйбадыр, жана аны өнүктүрүү зарыл. Его надо что дальше развивать. Бүгүнкү күндө прокуратурада иштеп кетчү адамга абдан оңтойлуу баягы жакшы жол салып кетти да. Эми көптөгөн эле 4-5 адамдын кандидатурасы айтылып атат. Менин оюмча президенттин баягы азыркы күндө көрсөтүп аткан Индира Жолдошованы көрсөтүп атканы деле туурабы деп ойлойм да. Башкы прокуратураны жетектөө милдети кезектеги жаш келечектүү айымга жүктөлгөнү турат. Өлкө башчысы 22 январда президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн жетекчиси Индира Жолдубаеванын талапкерлигин сунуштады. 35 жаштагы айым экс-прокурор Чолпон Баякованын жээни болору маалым. Кечээ күнү парламенттик фракциялардын ичинен КСДП жана республиканын депутаттары Индира Жолдубаеванын талапкерлигин жактырышты. Эгер силер мени башкы прокурор дайындалсын деп макулдуңузду берсеңер, менин өзүм жолум бар. Ал деген конституциянын негизинде гана, мыйзамдын гана негизинде иштешим эле болот. Эми Индира Жолдубаеванын талапкерлигин парламенттик отурумда жогорку кеңештеги 120 депутаттын 3төн 2синен кем эмес бөлүгү жактырса, ал башкы прокурордун кызматына дайындалат. Аман Бакиров, Каныбек Иманалиев, НТС Жумалык.